Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз мынантип Россиянын Санкт-Петербург шаарына машина базарга келдик. Келишибиздин себеби сиздер ушул Россия менен Кыргызстандын стенасын көрүп, билип, кай жакта арзан болсо ошол жактан алышыңызды суранабыз. Бул жерде биз биринчи тартып баштадык. Chevrolet Lacetti экен. Жылын азыр көрөбүз. Жылы 2008. Объем 1.6, кондиционер, один хозяин дейт. Ценасы 259 миң. Абалы сиз көрүп турганыңыздай эле жакшы. Ну не только жакшы, аябай абдан жакшы. Көрдүңүз, салондо аябай таза экен. Бир аз кар жаап атканына байланыштуу биз жакшы тарта албадык. Ошентсе да сиздерге көрсөткөнү аракет кылабыз. Могул жакта ичинде запаскасы да бар экен. Машина родной краска, машина аябай таза машина экен. Бир хозяин 2008 жыл экен. Көрүңүздөр. Аз да болсо сиздерге жардамыбыз тийсе, биз ушинтип сүйүнөбүз. Эгер сиздерге машина бул жактан алып кетиш керек болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз жардам бергени аракет кылабыз, достор. Кийинки машинаны көрүңүздөр, достор. Бул Kia Rio. Свети кара светте экен. Машина жакшы, таза эле, жаман деп айтканга болбойт. 2011 жылкы кондиционер, электропакет, ABS бары бар экен. Сена 299 миң. Салону таза экен. Таза деп айтсак болот. Машина аябай жакшы машина экен. Көрүңүздөр, достор. Сиздерге аз да болсо жардамыбыз тийсе, биз сүйүнөбүз, достор. Машина таза, жакшы машина экен. 300 миңге сиздер моундай машина ала аласыздар, достор. 2011 жылкы. Мына биздин кийинки машинабыз болсо Chevrolet Cruze. Кызыл түстө. Машина аябай эле жакшы, достор, көрүңүздөр. Chevrolet Cruze. Кызыл түстө. Машина абдан таза машина экен. 2012, один хозяин, 419 миң. Сүйлөшсөңүздөр түшүп берсе керек. Машина көп болгонуна байланыштуу, алыстан жакшы тарталбады, достор. Машина абдан жакшы, айрыкча кыздарга аябай эле сонун болот. Машина отличное состояние десек да болот. Аркан кайнектер тонировка, алды ачык эле экен. Мына ушундай, достор. Кийинки машинабыз ушул болду. Мага жакты чындыгында. Кийинки машинабыз болсо мондай кара түстөгү Kia Rio машинабыз, достор. Машина аябай эле жакшы, таза, абалы өтө жакшы машина экен. Автомат коробка дейт. Kia Rio 2014, объем 1.6, электропакет, бүт бардыгы бар экен. 465 миң дейт, достор. Бул мондай машина экен, достор. Жакшы машина, өтө жакшы машина. Жаман деп айтканга болбойт. Салону да чисто. Көрүңүздөр, достор, автомат коробка, салону таза. Машина өтө эле жакшы абалда, достор. Кийинки машинабыз болсо Chevrolet Aveo, кызыл түстөгү мондай жакшынакай болгон машина экен, достор. Машина жакшы экен машина, абалы таза. Chevrolet Aveo 2011 жылкы дейт. Механика ABS бары бар, 265 миң рубль дейт. Мондай жакшынакай болгон кызыл түстөгү машина экен. Салону да таза. Балондары да жакшы экен, абалы жакшы. Жакшы. Мынауну машина десе болот, достор. Chevrolet Cruze дейт. Кара светте экен, свети. Автомат коробка, достор. Салону өтө таза.
Акчасы да ошончолук болсо керек бул машинанын. 2014 дейт. Кондиционер, автомат коробка, двигатель 1.8. 497 000 рубль дейт. Достор, билесиздерби мен эмне таптым? Танаң! Вот Matiz үлгүсүндөгү машина. Бир сыйра карадым мен, вид аябай таза экен, жакшы экен. Көрүңүздөр достор, Matiz. Daewoo Matiz 2010 жылкы машина экен. 167 000 рубль дейт. Салону жакшы, таза, аябай эле таза экен. Запаскасы бар экен аркасында. Кар жаап, суук болуп, шамал болгонуна байланыштуу бир аз начар тартып калдык достор. Кийинки видеолорубузду жакшы тартканга аракет кылабыз. Сиздердин колдооңуздар менен достор. Ошентип Matiz да өттү. Андан кийинки машинабызды көрүңүздөр достор. Lada машина экен, серый түстөгү. Аябай эле кымбат машина экен. Кийинки машинабыз болсо Daewoo Nexia. Көрүңүздөр достор. 2012 жыл. 225 000 экен ценасы. Машина жакшы эле экен, таза эле, салонун бир сыйра көрдүк бардыгын. Идеально деп айта албайбыз, Кыргызстанга апарып мингенге болот машина. Эгер сиздерге башка маркадагы машиналар кызык болсо, анда бизге лайк басып, комментарийге ой пикириңиздерди калтырыңыздар достор. Биз сиздерге жаккан машина тартканга аракет кылабыз.